кыш мезгилдеринде борбор калааны үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо, жабдууларды модернизациялоо, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ушул жумада Бишкек шаарынын жылуулук электр борборуна барып, дал ушундай тапшырмаларды берди. Муну менен жылытуу мезгилин ийгиликтүү аяктоо үчүн бардык техникалык жана уюштуруу чаралары өз убагында көрүлүшү кажет. Бул маселелерди тез арада чечип, жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгына көңүл бурду. Бишкек жылуулук электр борбору күз-кыш мезгилине даярдык көрүү иштерин 3 жума мурда эле баштаган. Учурда ТЭЦте негизги делген 3-чү жана 4-чү энергия блокторун оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул үчүн кытайлык TBA компаниясынын 230 кызматкери тартылган. Алынган маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда да ушул 2 энергия блоктун кубаттуулугу 110 мегаваттка түшүп кеткен. Аны ремонттон өткөргөн соң кубаттуулугу 150 мегаваттка чейин көтөрүлүп, муну менен электр энергиясынын өндүрүмдүүлүгү да жогорулай турган болууда. Бизге кышында мисалы 450 мегаватт каралса, эң январь, февраль айларында ошонун 300 мегаваттын ушу жаңы блогубуз алып берет. Алган 150-син эски тараптагы эски станциядан алабыз да. Анан бул жылуулукка бергенде булардын гигакалория деп коет. Отопительный отбор деп аларга 120 гигакалория алат ар биринен. Производствого деп 30. Бул жылуулукка дагы жардамы жакшы, электр энергия жакшы. Эске салсак, энергетика министри Таалайбек Ибраев ушул жылдын март айында Жепте кытайлык TBA компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Чжан Син менен жолуккан. Анда жылуулук борборунун 2 блогун оңдоо, эскириге жеткен жабдууларды алмаштыруу тууралуу сүйлөшүүлөр болуп, кытайлык компания Кыргызстанга адистерин жибере турганы, алар жергиликтүү адистерди мындан ары өз алдынча оңдоо иштерин жүргүзүүгө даярдап окутары белгилүү болгон. Бул иштерди андан ары улантып кетүү вазифасы Бишкек шаардык мэриясына жүктөлгөн. Анткени Бишкек жылуулук электр борбору кала мэриясынын балансына өткөрүлгөн. Ага караштуу отун энергетикалык комплекс департаменти түзүлүп, аны кала жетекчисинин орун басары катары Талайбек Байгазиев жетектөөдө. Мэрия өз алкагында, өзүнүн территориясында боюнча жылуулукка мындай ответственность, жоопкерчилик алып атат да, ошонун алкагында азыр мен айтылган департамент түзүлүп, ошол полностью политика и тактика, стратегический задачаларды алып кетиш керек да. Анан бул министерство или мэрия бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман эмес. Бул бая жумуш алып барылып аткан жумуш алып барыла берет. ТЭЦтин ичиндеги жумушчулар мурункудай иштегендер иштей берет. Единственное, булардын керектелчү жетпеген субсидиясын ошону үзүлбөш керек да. Чтобы ремонттор убагында болуш керек, топливосын убагында алганга ошо жумшалыш керек. Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча да иштери жүрүп жатат. Отун энергетикалык комплекс департаментинин жетекчиси Талайбек Байгазиев берген маалымат боюнча, быйыл Кара Кечедеги Мингуш кениндеги Агулак тилкесинин көмүрүн ТЭЦке колдонуу планы бар. Бул боюнча кытайлык компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Учурда жаратылыш министрлигинен лицензия алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканы белгилүү болду. Быйыл Бишкек жылуулук электр борбору нарынын Агулак кенинен казылган көмүрдү жагат. Анын сапаты жогору болуп, 5100-5300 гигакалорийди түзөт. Буга чейин жылына Бишкек ТЭЦинде Казакстандан алып келинген 700 000 тонна, ал эми Кыргызстандан чыккан 300-400 000 тонна жагылып келсе, эми керектөлүүчү 1 миллион тоннанын 250 000 тоннасына Казакстандан алып келине турганы болууда. Анткени нарынын Агулак кенинен чыккан көмүрдү текшерүү максатында 10 000 тоннасын жагып көргөн учурда анын сапаты Казакстандыктан кем калган эмес. Акылбек Жапаров Бишкек ТЭЦине барып тапшырмаларды берген күнү эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча республикалык штабтын жыйынын өткөрдү. Анда ал жылытуу мезгили учурунда буга чейин болуп өткөн окуялар кайталанбасын деп мамлекеттик органдардын жана ведомстволордун жетекчилерине эскертти. Энергетика министрлиги биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн коллегиянын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бир катар тапшырмаларды берип, анын ичинде быйыл калк жарыксыз калбашы керек деген талаптарды койду. Бизде эң катуу көзөмөл жүргүзүп аткан бул кышка даярдык, бул биздин бүт оборудованиялардын кышка даярдыгы.
азыр надзорго биз мына азыр дагы жаратылыш ресурстар боюнча министрлигинде технадзорда ал жака дагы тапшырма бердик. Бүт Кыргызстан боюнча котельный болобу, ТЭЦ Бишкек болобу, башка Ош ТЭЦ болобу, ушулардын баардыгын технадзор чыгып даярдыгын карап текшерип чыксын деп тапшырмалар катуу коюлду. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүү, өзгөчө кышында элди үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуу максатында даярдык иштери азыртадан эле кызууланууда. Жаз айларынан бери өлкө боюнча бардык аймактарда эскилиги жеткен тетиктер жаңыланып, чубалыклар алмаштырылып жатат. Учурда бардык аймактарда жумушчу бригадалар жетиштүү. Каражат убагында бөлүнгөндүктөн иш өз нугунда жүрүп жатат. Энергетика министри Талайбек Ибраев берген маалымат боюнча электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюу 2027 жылга чейин башка өлкөлөргө импорттоону токтотуу маселесинин үстүнөн иштеп жаткандарын билдирди. Министрликтин милдети 3 жылдын ичинде жанагы электр энергияны импорттагандан кетишибиз керек да. Ошого байланыштуу биз азыр көп жумуштарды кылып атабыз. Мына өзүңөр билдиңер, Камбар ата КЭСи мына өз ордунан жылып бүгүнкү күндө даярдык иштери жүрүп атат. Бизди азыр бүгүнкү күнгө Дүйнөлүк банк колдоп, ошонун колдоосу менен мындайча айтканда курулуштар жүрө баштайт да. Өлкөдө электр энергиясынын өндүрүүнү көбөйтүүгө жана ички керектөөнү жарым-жартылай жабууга жардам бере турган күн станцияларды куруу иштери сентябрь айында башталганы турат. Азыркы тапта даярдыктар көрүлүп жатканы белгилүү болду. Энергетика министри кийинки жылдын май айында аталган станциядан күндүн нурунан энергия алына баштайт деп пландаштырууда. Ошондой эле Токтоо суу сактагычында кубаттуулугу 600 мегаваттка жеткен калкып жүрүүчү күн станциясын ишке киргизүү аракеттери көрүлүп жатыптыр. Азыр инвесторлор менен келишим түзүлүүдө. КЭСтеги калкып жүрүүчү күн станциясын куруу иштери ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Кийинки жылы эксплуатацияга берилет. Нурзата Сыдыкбекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала тоо 24, Жума жыйынтыгы.